президенттерди, башчыларды, депутаттарды, анда мында дагы адамдар бири-бири мындай карикатура кылып атпайбы? Арам туган, Кудайдан корккула. Бул болбогону, бул болбойт, бул аркылуу сен абир таппайсың. Ушундай жасагандар Кудайдан корккула. Абир таппайсың, эч качан жүрөгүңө тынчтык, бакыт таппайсың. Бирөөнүн үстүнө күлүп атасыңбы? Учур келет, сен үстүңөн бирөө күлөт. Бирөөгө көр казсаң, терең казасыңбы, тайыз казасыңбы, өзүң карап, өзүң түшө тургандай кылып каз дейт да. Ошон үчүн мына нерседен өтө этиятаңыздар. Анан дагы айткан, мына жакында угуп калдык, азыр кыздар эмне суроодагы бар экен, келип калат болуш керек. Кайра мен унутуп калбайын деп атам да. Кыздар эмес, балдар кыздарга окшоп бийлеп, кыздарга окшоп киного тартылып, өздөрүн кыздар кылып окшотуп атыптыр да. Туган, Алланын алатына каласың, корк Кудайдан. Корк Кудайдан. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Кабырыңдан корк. Жан алгыч периште эртеге кеч келет. Андан корккун. Алланын алдында корккун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, Алланын периштелердин наалаты болсун, барды калктын наалаты болсун. Кимге? Мына ошол кыздар эркектерге окшоп, эркектер аялдарга окшоп, аялдар эркектерге окшогондорго болбойт тугандар бул. Эркек бойдон калсын. Аял бойдон калсын. Алла Таалам жаратканда эркекти өзүнүн өзгөчөлүгү менен, аялды өзүнүн өзгөчөлүгү менен жаратканда, анын назиктиги, сулуулугу өзүнүн ордунда болсун. Ордунда болсун. Эркектин сүрү, ал өзүнүн ордунда болсун. Алла Таалам эркек кылып жаратты. Бул батыш үлгү эмес бизге. Акыл эсибизди топтойлу. Биз Кудайды карап жашайлы. Биз пайгамбарыбызды карап жашайлы. Бактылуу жолдо жашайлы. Андай эмес ал. Эркек менен эркек кармашып жүрө турган. Айтып өре турган болсо көп сөз бар, бирок мына бул жерде Кудай кааласа учурунда келсе дагы айтабыз. Бундайдан туугандар тооба кылайлы. Ушуга чейин болуп калган болсо тооба кылып кайтайлы болду.